Кайрылуу күн окуучулар, калайсыңдар? Бүгүн сендер менен биз улуттук бирыңгай тестилөөдө келүү ыктымалдуулугу өтө жогору көп жаваптуу сурактарды талдайтын боламыз. Биздин эң биринчи сурагыбыз: сырткы кулактын ерекшеликтери. А жавабымыз: микробдорду устап калады. Б жавабы: кулак бизи орналаскан. С жавабы: дыбысты кабылдайды. Д жавабы: бизде буласуулуу аппараты бар. Е жавабы: дыбыс түйүкчөлөрү бар. Ф бизде жуткунчакпен байланышады. Ж сүйүктүккө толуу. H бизде шытырмандан турады дейт. Биздин дурус жаваптарыбыз: микробдорду устап калады, кулак бизи орналаскан, дыбысты кабылдайт деген А, Б, С жаваптарын кабылдайбыз. Осы жаваптарды белгилейсиздер. Жануар улпалары түзүүчү эпителий, жабын, тирек, дәнекер, өткізгіш, негізгі жүйке. Бизде түзүүчү, жабын, тирек, өткізгіш, негізгі дегенimiz ол бизде өсүмдүктөрдүн улпалары, ал жануарлардын улпаларына эпителий, дәнекер және жүйке улпаларын жаткызабыз. Осы үч жавапты белгилесеңиздер болады. Келесisi бизде эң соңку талданатын сурагыбыз: хромосома курулумунун өзгөрүүнүне байланыштуу тугундайдын мутациялардын түрлөрү. Делеция, ингибитор, геном, инверсия, индукция, конъюгация, дефишенция, вектор. Бул жерде хромосома курулумунун өзгөрүүнүне байланыштуу болса, биз делецияны, инверсия және дефишенция осы үч жавапты алатын боламыз. Яғни жавабымыз А, Д, Ж жаваптарын аламыз. Видеоларымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.